Arqıt'tın Uyjaylı köçesinde Kırgız'dan Sarı urusunun Kırkul uruğunan tokumulagan Toktogul atanın oğlu Sonunbek atanın konuşu var. Ata oğlu qatarı bul konuştu eğinsiretbey jaşoo keçirip kele jatkan oğullarının kenjesi Nasır degen azamat menen tanıştım. Men Murap'ım deyim. Ana su bugün oçiret. Echki misal için en birinci men su qarzan bolottan an elge bardığı mizan birde ele ozundu. Oçiretin kelgende su var olayın dedim. Ошого азыр мына картошканын экинчи суу менен кудак каза бушат. Мына Ысыкөлдүн желе деген уругунан алдык. Şuna kartoşkadan kança düşüm alasın? Бул картошкадан Кудай буйруса жылдык эмебиз жетет. Өзүбүзгө 1 тонна алып калабыз. 1 соттуктан ашыгыраак жер, 2 соттук, 2 соттук жаапты. 1 тонна алып калабыз кудак абызда. Быйыл мөндүр түшпөй жакшы. Былтыр суғырып кетті ғой, жаңы шыққан біле. 20 sotuk jerin ala qaltırбай egin tigin ekкен azamattın jarık dünyaya kelişine sebepkar bolgon 74 yaştagı şair böbü apa üydün kutu berekesi ekendigi talaşsız. Jarkıldagan jıldız attığı jarı öydödö öbök ıldıyda jölök bolsa 5 çürpösü ata murası olgun üydü bazarga aylantıp jatkan uçur eken. Bul jer ata konuşun mu je özüňe tigen mi? Бул жер ата конушум. Ата конуш биз 9 бир тууганбыз да. Азыр 7-өбүз барбыз. Атам өтүп кеткен. Апабыз бар. Апабыз карайбыз эми. Бул жерде ата конушу жакшылап карап отуруш керек. Эми айылдагыдай тиричилик кылыш керек. Дыйканчылык, мал чарба дегендей. Şu 20 sotuk jer toyguzabı? İşletsek toyguzat эми биз эми иштете албай атпайбыз. Эми бир да метр жерин калтырбай иштетсек бакалаз эметип атабыз, эми аракет кылып атабыз бардык жерин иштеткенге. Эми Аркыт деген жаңактын кени. Канча гектар жаңак? Аянтымдар. Бизде 23.800 общий аркыттын гектары да. Анан жаңак основной бир 10 миң болбосо эми жетсе бир 5-6 миң гектарда бар го дейм. Жок, сен өзүңө бөлүнгөн. Бизге жок, андай бөлүнбөйт. Заповедникте есперни болгондуктан бөлгөнгө уруксат жок да. Анан кичине хоз-зоналардан кичине анча эмет дегенге дегенде батырга садарга деген. Арендага алып иштетесиңер. Арендага уруксат жок бизде. Арендага да бербейт. Кала жаныбарлар жейт. Аркыт, Арстанбап. Бул жер жаңактын кени да. Жаңактын кени ооба. Жаңактын кени. Mangday teriminen ırıskı tavuğu hareketini jasap kele jatkan Nasır Mırza uşul Uyjaylıodogu konuşunda turistlerdi kabul aluuçu mehmankana açıp es aluuçularga kaymak, kurut, baş bolgon süt azıkların sunuştap zamanbap tiriçilik ırgağında koldan çıkarbayt eken. Bul dağı Nasır'dın üy eken. Bul jerde hazır emi sarçılıkka kelgen es aluuçulardı es aldırуу üçün atayın şunday bir bardıq şartları menen çayda erdap jattır. Alemi şumna jügörlör, toqtor bardığı şu ata konuşun azdek tutkan bizden zamandaşımız Nasır Mırza'nın jayı eken. Alemin Nasır Mırza'nın o aldı da malinalardan türlerin dayırdap şunda kılıp argaç jaktan alıp kelip egip көбөйтүп жаткан учур экен. Насыр бул малинаны кыргызча эмне деп коет? Буну кожогат деп коет. Биздечи ана кожогат деп коебуз. Бул эми кожогаттар негизинен баягы жапайы болуп келген да, Бизде негизинен жапайы болуп келген, анан домашний сортунда да болот, анан азыр Европадан да келген жаңы жакшы сорттор бар экен. YouTube'да. Şu kojagattардын жөнүндө кыска маалымат берип койчу. Кыска маалымат берсем, бул негизинен былтыр ошо интернеттен акелер, үкөлөр ошо Бишкектен
жер кезинен жакшы сорттордон алып келип айылга болор бекен деп тиктик эле. Аябай мөмөзүн быйыл Кудай кааласа жакшы берет деген ойдобуз. Былтыр да берген. Бул эмне деген сорт? Лохнес деген Эжамалина сорт. Бүлдүркөн бул. Тикенеги жок бүлдүркөн. Булар 40 күн берет дешип атат. Мөмөз да жакшы. Түшүмүн 40 күн берет экен. Түшүмүн 40 күн берет дешип атат. 40-45 күн эми быйыл көрөбүз буйруда. Туристтерге дагы жегизип дегендей, туристтерге келгенде ошо эмелер менен ошо азыктандырып, агро таза натуральный эмелерден азыктанууга аракет кылабыз. Мынакей ушу 2 сорт, 2 катар, 3 соттук жерде Эжамалина бар. Бул Лохнес деген сорт. Бул жакта Муну 2 катар бул. 2 катар. Ушул 2 катардан деле түзгеле Кудай кааласа бир 400-300 деле 5 килого чейин эме алам бурда. Түшүнүп аласыңар, Кудай кааласа, Кудайдан болуп калса алардан. Бул 2 ряддагы Полька сорту. Полька деген сортубуз. Мен ушуга чейин карадык, мынакей Кудай бурса азыр бизде кечирээк болгонго эми Кудай кааласа бир 10 күндөн кийин бышат. Бундагы келген туристтерге жакшы эч бири бул жерге селитра берилбейт. Көзүн куйдун көңүнө дегендей бышат. Келген туристтерге боз тийгизип, варенье знан дегендей, анан Кудай кааласа бул кайсы жакшы болсо ушул сорттон көбөйтөбүз айылга. Анан могул жерде могул 4 рядда. Бул 4 катары. Маравила деген сорт да, кожогаттын. Эң корозу дейт, Маравила дегенден. Кудай кааласа булар 180 сомдон алып келгенбиз. Мөмөз да былтыр чоң болот экен. Мөмөзүн көтөрө албай эле жыгылат экен мынакей. Айыл жерге ушу биз Сарчелек айылы тоолуу жер да мынакей. Кудай кааласа жакшы эле болот экен. Сууду бүт мындай эме капельный эмелер. Бул аркында турган бул 4 ряды. Кудай кааласа булар Маравила сорту. Булардын бир түбү канчадан турат көчөт? Бир түбү 180 сомдон кел. Бул жерде канча түбө экилген? Бул жерде азыр 100 түп эктим эле былтыр. 4 катарга? 4 катарга 100 түп эктим эле. Быйыл 300 түп көчөт 150 сомдон сатып бердим, өзүн актап калды. Өзүн актап калды. Актап калды. Арттагылар деле ошондой. Алардан деле алар 100 сом алдым эле. Алар деле ошо 100 көчөт сатып бердим эле. Өзүмөн аркада эметип койдум, ал деле актап койдум бир жыл деле. Көп эле сатсак болмок экен. Мынтип эми быйыл жаңы эметип атабыз да, эми жаңы аралашып кандай секреттери бар. Көрсө көп эле сата бериш керек экен көчөтүнө, сурагандар көп болуп атат. Буйрсам да, жакшылап карап атабыз. Санжыра сыйлап тарых барктаган азамат катары ата конушун мисир туткан Насыр мырза жаңы баштаган ишин илгерилетет деген ишенич бар. Катмар каткан болгон кызыл зоокаларды эмне деп коет? Бул ошо биздин Кызкоргон деген тообуздун аты Кызкоргон. Кызкоргон ошо чектеш ошо биздин границабыз болот. Ошо границанын ошол нар жактарына чейин Аркы Сарчелек биосфера эмесине кирет. Биздин тарыхый мааниси бар бекен? Кызкоргон дегендин тарыхый эмесин уккандан мындай. Кызкоргон деп илгери бир бай, эми илгерки өзүңүздөр билесиздер, ошо бир бай ошо 10-20дан ошо кыздарды ошо келинчек кылып алганбы, ошо кыздар качып барып, ошо Кызкоргон деген жер бир тегерек таш болгон. Ошондун түбүнө кыздар ошо коргонуп, жашынып, ошо эме болуп калган экен да. Аман калышкан экен. Ошого Кыздын коргону дешип аталып калган, биз билгенден. Бул арт жактагы сарайыңбы? Бул жагы өзүнүн сарайы. Мал кармайбыз. Мал кандай мал кармайсың? Малды эми Кудай бурса таза кандуу малга өтүп атабыз. Бизге ушу тоолуу жерге шведский порода жакшы болот экен. Тоого да жакшы жүрөт экен, сүт эт багытында. Сүтүн майлуулугу жакшы. Уй, шведский порода. Канча малың бар? Бизде эми өтө көп мал күткөнгө болбойт. Эми 5-6дан 10го чейин кара мал күтөбүз. Мал менен жашагандан кийин алды 15ке чейин күтөт эми. Торпок-сорпоктор менен. Эми азыр эми чектөөлөр болуп атат. Булардан чыккан продукцияны ушу туристтерге Булардан чыккан продукцияны Кудай кааласа ниеттер жакшы. Могу былтыркы ушу салып аткан имаратыма келген ошо туристтерге бүт оз тийгизип, свежий сатып, ошо натуральный таза оз тийгизип дегендей. Анан элдерге дагы ушундай өстүрсө болот экен деген ушу ачылыш немелерди кылып атабыз. Ушу биз жерге болот экен, ушундай жерге шатка. Бардык нерсени ушу аракет кылып көрүш керек. Канча жашка чыктыңыз? Мен 44-төмүн. 44 жаштамын Кудай кааласа.
Bu айылда жаштар көппү? Айылда жаштар Кудайга шүгүр эле. Бизде эми чакан айыл чакан да. Анан эми азыр бардык жерде эле ушу турмуштун көйгөйү менен Англияга, Европаларга, ушу Европага, Орто Азияга иштегенде эле кетишип аткандар жок эмес көп эле. Бизде эми бул жерде иш жок. Основной ушу эми туризм багытында иш башталат. Эми элдер эми ойгонуп 1-2 жылдан бери туристканаларды салып, ушу туризмди өнүктүрүп ошого салым. Канча балаң бар? 5 балам бар. 5 балаң. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Амин. Анда ошол тапкан кирешилериңе Алла таалам берекесин берсин. Мына урматтуу замандаштар, биз атайын момундай күн уясына батып бара жатканда ушул Аркыт айылынын Уй жайлоо деген көчөсүндө жашаган Насыр деген бир тууганыбыздын иш кылып жатканын көрүп, ушул жерде тиричилигин көрүп, купулубузга толгон үчүн биз ушуну сиздерге жеткирип коюуну туура көрдүк. Албетте, бул жалгыз эле Насыр үчүн эмес, жалпы кыргыз үчүн бүгүнкү күндө аракет кылса берекети болор деген нерсеге бир үлгү болчу маселе экен. Мына ушул жерде онго жакын кара мал кармап, момундай кылып ар бир өсүмдүктүн, мөмө жемиштин түрүн бөлүп эгип өз аракетин жасап жатыптыр. Мунун бардыгы ошол ак эмгектин үзүрүн көрүүнүн илгери үмүтү деп айтсак жарашат. Насыр, ушу үй бүлөңө жакшылык тилейбиз. Ишиңде ийгилик болсун. Алла таалам ошо мондай керемет жерде Кыргыз деген улуу эл жашайт. Ошо Кыргыз деген улуу элдин ичинде Насыр деген мырза жашайт деп элдер сыймыктанып жүргөн эр азаматтардан болушуңду тилейм. Аксынын төрүндөгү Тоскоол ата көлүнүн урматына Капчыгайды өрдөгөн 3-4 айылдын эли өздөрүн сары чилектен биздешет. А бирок көл көкүрөгүнө такай жайгашкан акыркы айыл Аркыт. Аркыттыктардын жыл сайын агымы арып бараткан туристтердин алдында сыймыгынан жоопкерчилиги арбын. Кыргызстан эл эмес, дүйнөнүн булуң бурчунан келген ар бир жолоочу ушул элдин өздөрүнө жасаган мамилесинен Кыргызстандын ичинен сары чилекти элестетерин аркыттыктар унутпашы зарыл.